Премьер-министр өз эрки менен кызматтан кетиши керек. Бул туурасында бүгүн парламентте Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки натыйжалары талкууланып жаткан учурда Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. ЭАЭПке киргенибиз стратегиялык жактан туура чечим болгон. Бирок аны кандай жол менен ишке ашырганыбыз биздин айыл чарба өндүрүшчүлөрүбүздө көп суроо жаратууда. Өкмөттүн статистикалык көрсөткүчтөрү башка, өндүрүшчүлөрдүкү таптакыр бөлөк болуп чыгып атат. Биздин өкмөт башчысы менен Кыргызстандын эли эки башка жакта жашаганда элес калтырууда деп айтты жыйында депутат Бакыт Төрөбаев. Теманы кабарчы узулантат. Кыргызстандын ЭАЭПтеги негизги көйгөйлөрүнүн бири Казакстан чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдүн сакталышы. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун айтымында бул максатта өлкө боюнча малдарды идентификациялоо улантылып, жаңы лабораториялар курулуп, ал эми мурдагылары модернизацияланат. Бирок өкмөттүн бул жаатта берген маалыматтары көңүл жылытарлык эмес. Өткөн жылы Кыргызстандын ЭАЭП өлкөлөрү менен соода алакасы 16,7%-га төмөндөгөн. Биримдик өлкөлөрүнө жасалган экспорт мурунку жылга караганда 8,1%-га азайган. Экспорт 2016 жылдын январь-ноябрь айларынын ичинде 1 миллиард 268 миллион доллар түзүп 1,5%-га азайган. Муну менен катар азыркы тапта бир нече лабораториялар үчүн өнөктөштөрдөн келчү жабдуулар да кечиктирип жатат. Өткөрүү пункттарында чек аралык контролдун техникалык жабдуулары да кечеңдеп жатат. Кыргызстандын ЭАЭПке киргени стратегиялык жактан туура чечим болгон. Бирок аны кандай жол менен ишке ашырылганы биздин айыл чарба өндүрүшчүлөрдө көп суроо жаратууда. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин айтымында өкмөттүн статистикалык көрсөткүчтөрү башка, өндүрүшчүлөрдүкү таптакыр башка болуп чыгып атат. Бүт жерде мына Сооронбай Шарипович өзү деле айтып кетти. Бүт жерде экономика көрсөткүчтөр боюнча төмөндөп кетти. Мына статистиканы мен маалыматын алдым. Бир жылда 105 000 жумуш орун түзүлүптүр. Ошого ишенесиңерби? 160 000 жаңы ишкана 5 жылда açılıптыр. Ошо ишенесиңерби? Мен мисалы ишенбейм, урматтуу агайын туугандар, урматтуу депутаттар. Кыргызстандын ЭАЭПке кириши боюнча айрым фракция лидерлерине бөлүнгөн убакыт жетпей калып, төрага Чыныбай Турсунбековго сын пикирлер айтылды. Сөз алган Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов дагы өкмөт башчысын сынга алды эле, убактысы жетпей микрофон өчүрүлдү. Биринчи микрофон мен бербейм деген жок, мен тек айтадым. Урматтуу Чыныбай Акунович, сиз спикерсиз. Жана Республика Ата Журт колдогон спикерсиз. Сиз бул менчикте алган микрофонум эмеспиз. Мени Кенжебек Сатымкулов чуга турган жерде ал өзү жакшы билет. Сиз деле билем, кайры бар экөөбүз сүйлөшөбүз. Бирок бул борбордук трибуна. Өкмөт отурат, 120 депутат отурат, эл угуп отурат. Биз болсо эл менен шайланып келгенден кийин ошон үчүн ортоңку борбордук трибунага чыккандан кийин сөз берип койсоңуз, өкмөткө эле пайда болмок. Трибунага чыккан Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, эгер ал спикер болгондо, депутаттарга убакытты кеңири берерин айтып өттү. Лидер фракциялар сүйлөп атканы, лидер фракциялар, партиялар, депутаттар, эл менен шайланган келген депутаттар. Лидер фракция, лидер партия бул. Мен сизге замечание берем, Чыныбай Акунович. Өмүрбек Токтогулович, мени колдогондо спикерликте, мен бул жерде кеңир микрофон берет элем. Кеңир сүйлөйт элек ушул жерде. Ошентип бүгүнкү жыйында депутаттар Сооронбай Жээнбеков жетектеген өкмөт өлкөдө абалды жакшыртууда аракет көрбөй жаткандыгын катуу сынга алышты. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.